Кандайсыңар? Бул мени жумуш ордум. Билесиңер го, мен культурный, ана не культурный жумуш кылам. Бул менин культурный жумушум. Не культурный жумушум болсо, жаан келген подписчиктерим билбейт да, каяктан билсин. Дагы мусорщик деген аттар башталды го. Ошолор үчүн айта кетейин. Мен ошол мусордон тапкан, ал мусор эле эмес. Аны көчөгө бул жерден аябай көп адам көчөт да, ошо бирөөгө кереги тиер деп атайын жолдун чекесине чыгарып коет. Мына ошондой. Мен ошолорду алып келип жууп тазалап, сатып, акчасын кайрымдуулукка жумшаймын. Мына ушундай кайрымдуулуктарга. Азыр мен силердин көңүлүңөрдү менин жумушума эмес, Анкарада жаткан Абдрахман балабызга бургум келет. Бул кичинекей чөжөбүздү көбүңөр көрсөңөр таанысыңар. Мен бүт аккаунттарын белгилеп коем. Эгерде мен маалыматты азыраак берип калсам, убакыттын тардыгына байланыштуу өзүңөр көрүп өтүп профилинен көрсөңөр болот. Мен ушул Абдрахман уулубузга орозонун күнүндө былтыр билесиңер го, дүйнөнү дүңгүрөттүк эле го. Мына ошондой кылып дагы бир көтөрүлүп поддержка беришиңерди суранып кетемин. Себеби булар 7 айдан бери ушул Анкара шаарында ата энеси менен бирге дарыланып жатышат. Бул балабыз биринчи Оштон острый миобластный лейкоз, ката окусам врачтар кечирип койгула. Мен көрөйүн, бул оорулардан тилиң сынат. Оштон кийин Бишкекке жалга которуп барышып, исходу өтө начар бул оорунун. Бул оорудан өлгөндөр көп болот дешет. Ата эне бечара 1% үмүт болсо дагы ошону пайдаланып калайын дейт го. Ата энеси ушул врач Нурбек, сага Алла ыраазы болсун, жардам менен тез арада, конечно, кыргыз элинин жардамы менен акча чогулуп, булар Анкарага барып больницада жатышат. Аллахка шүгүр, диагнозу алмашылып, экстрамедулярный карцинома деп алмашылат. Тилиң сылат, бул жаңы ооруларды түшүнбөйсүн. Мына ошондойго алмашылып, бул деле жакшы деген сөз эмес. Жакшы чыкканы бул сөөк чучуктарында рак жок чыгып, бирок баары бир мээсинде рак болот. Мына ошону жакында операция кылышты. Элестеткиле, ары бир каралганда эле $10,000 кетет экен. Азыр ушулар жардамга өтө муктаж болуп турат. Апасы Азиза өзү да кайрылгандары бар. Врач айтат, эже булар мынтип экранга сүйлөштү деле билбейт, кем сөз адамдар. Ошон үчүн эми кирип көрсөңөр түшүнөсүңөр, биздин жардамыбыз керек экен. Былтыркыдай силерден дагы бир күч керек болуп турат. Ушул чөжөбүздү ата энеси менен кошуп, ушул Анкарадан жакшы сакайып кетишине дагы себепкер болгула. Орозодогу садакаңар, орозо питириңер, Алла ыраазы болсун силерден. Андан башка деле зекет берем деген байларыбыз. Эгерде билсеңер, садака адамды эч качан кембагал кылбайт, албайтат. Бир секретин айтып коеюн. Ушундай алтындарым, ушул Абдрахман уулубузга реабилитациясына өтө жардамга муктаж болуп турушат. Аман эсен таштап койбой, ушул дарыланганына жардам берип турайлы. Дагы канча жатышат, аны бир Кудай билет. Аллахтан болуп жакшы болуп кетишин гана тилейбиз. Булар азыр операциядан чыкты. Эми эмнеге жөнөтөт эле? Ушундай да. Ой, өзүмө деле жардам керек өзүчө. Жанагы ушул ракты алып жөнөтөт го. Ой, гистологиядан результатын күтүп атышыптыр. Анан химиотерапия, мына ошого окшогондору болот. Силерге абдан ыраазымын. Былтыркыдай күчүңөрдү. Былтыр мен ушундай ишенесиңерби? Силерде күн болгондо бизде түн болот. Мен ыйлап көрүп аттым муктабастан. Ушундай ар бириңер, ушундай байкуш келиндерибиз шакектеринен бери алып келип беришти. Канча жылкыларды бердиңер, машиналарды айтпай эле коеюн. Мына ошондо көрүп атып мен Кыргызстан оңолот дедим. Себеби дуу берилген садакалар бул сөзсүз Кудайдын көңүлүн бурду. Бул дүйнө жүзүндө болбогондой масштаб менен кылдык. Аллахка шүгүрлөр болсун.
Аскар инем, ар бир ошондо катышкан блогерлер атыңарды унутуп калган болсом дагы жүзүңөрдү эстеп турамын. Ар бириңерге чоң рахмат. Анан дагы бир кыстырма айта кетейин, блогерлерден капа болгондор үчүн. Блогерлерден эч качан капа болбогула. Ар бир блогерде 4-төн 5-тен кеми ушундай кайрымдуулукка муктаждар ар биринде бар. Мени карабай койду, анан мени минтпей койду дейсиңер. Бизге келген каттарды көрсөңөрчү силер. Ошон үчүн капа болбогула. Мен карабай калсам, башкасы карайт. Ал карабай калса, менин көзүм түшүп калышы мүмкүн болот. Ошон үчүн биз андай нерседен эч качпайбыз. Анан катуу тие бериши мүмкүн, себеби ишке жарамдуу эле адамдар жазып берип атат да. Мына ошолордон жаман сөздөрдү дагы угуп калып атабыз. Ошон үчүн эч капа болбогула. Силерден Аллах разы болсун. Орозоңор, кадыр түнүңөр силерге баарыңарга үй бүлөлүк бакыт, чоң рызкыларды алып келсин.